Жуманазар Кутбединов Ош шаарындагы Алишер Навай орто мектебинин окуучусу. Ал компьютерде иштөөнүн ыкмаларын үйрөнүү менен бирге ар кандай программаларды ишке ашыруунун жолун үйрөнүп жаткан учуру. Негизинен Хакатон олимпиадасы бул Кыргызстанда биринчи жолу жүрүп жатат. Негизи ушул жерде азыр эң күчтүү мындай айтканда программисттер, дизайнерлер ошолор бири-бири менен ой пикир алышып, ошол жерде өзүнүн талантын көрсөтө алышат да. Тапшырмасы бул жерде азыр ошол бир сайт түзүш керек. Ошол сайттын ичинде бир окуу жайдын же болбосо бир кандайдыр мекеменин ичиндеги кандайсак окуучулардын же болбосо ошол жерде иштеп аткандардын список түрүндө кылып туруп, ошонун аты жөнүнү, кайсыл жерден келген, кайсыл жерде туулган, ошондой информациясыны, өзүнүн информациясыны мындай адамга окууга ыңгайлуу болгон программа же болбосо сайт түзүш керек азыр. Балдардын Алтын Түйүн Республикалык инженерлик техникалык академиясы алгачкылардан болуп, жаш балдардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу жана ойлоп табууларына жардам көрсөтүү максатында Хакатон деген аталыштагы республикалык программисттердин сынагын өткөрүп жаткан учуру. Балдардын арасында, мына окуучулардын арасында баягы информатикага барып жүргөн, кружокторго барып жүргөн, программирование кружокторго биринчи жолу өткөрүп атабыз. Мен ойлойм, бул жанагы азыр карап көрөбүз, кандай мүмкүн бул дагы биздин баягы проектибиз болуп, менин Алтын Түйүнүн проекти болуп, жылына өткөрөбүзбү же 2 жылда бир өткөрөбүзбү. Аны мына кеп азыр жыйынтыгында анан кийин көрөбүз да, ошонун баардыгын эметебиз. Анан кийин Хакатондун өзүнүн жанагы эмелери, задачалары, алар жанагы логикага эметилген да. Анан кийин ошон үчүн мен ойлойм, берден не только баягы жана информатиканы биле турган эмес, а мындай логический мышление болуп туруп, бири-бири менен эметкенге жакшы нерсе болот да. Хакатон компьютердик программисттер, графикалык дизайнерлер, интерфейс дизайнерлери жана долбоордун менеджерлери, программалык камсыздоо долбоорунун иштеп чыгуучулар. Бул иш-чарага катышуучулар албетте мектеп окуучулары, анткени алар бат кабыл алып, бат ойлоп табууга жөндөмдүү. Алардын жасаган иш-аракеттерин талдоо үчүн атайын калыстар тобу бар. Мен биринчи эле ошо интернетке кирип Хакатон деген эмнени карай баштадым. Анан Хакатон деген бул биринчи 2 сөздөн чыгыптыр. Биринчиси хакер деген. Хакер эми билесиңер, хулиган, компьютерный хулиган деп которсо болот да, соревнование сыяктуу да. Ошону экөөнүн кошулуп ошо Хакатон деп чыгыптыр. 1999 жылы биринчи Канадада ошо биринчи Хакатонду өткөзүптүр. Ушу программисттер бир жерге чогулуп, баары бир жерде болуш керек да. Бир күн, 2 күн бир жерде жатып, ошо бир задача, бир маселе берип, ошону чечиш керек да. Эмеде билимде буну мозговой штурм деп коет. Бир эстүү балдарды, окумуштууларды бир жерге чогултуп коюп, камап салып, давай, силерге бир күн берилет, ушу бир күндүн ичинде ушу маселеге жооп тапкыла деп да. Бул дагы так эле ошо, бирок бул жерде маселени чечиш үчүн программалоону билиш керек. Эми Кыргызстанда мен бүгүн директорду сурап көрдүм, Алтын Түйүндөн. Биринчи жолу өткөзүлүп атыптыр. Мен ойлойм, жакшы, ийгиликтүү өтүп, мындай балдарда кызыктуу болсо, мүмкүн бул жыл сайын боло тургандай эме болуп калат. Республикалык жаш таланттарын ойлоп табуучулардын программисттердин сынагы Алтын Түйүн академиясында болуп, 7 дубандан кирген окуучулар өздөрүнүн таланттарын көрсөтүштү. Негизи мен өзүм биринчи жолу келатам ушул Хакатонго. Мындан башка интеллектуалдар жана башка конкурстарга катышмак. Программаны үйрөнөйүн деп ошо эмеге келдим, катышып. Хакатондон бизге азыр Telegram чаттан бизге эме берет экен, данныйлар боюнча. Азыр ошо үйрөтүп атат Python менен, бирок биз азыр Нарындык облустук командабыз менен Telegram бот жазайлы дегенбиз. О жактан бир информация берет экен киши боюнча. Ошол информацияны биз болсо максимально толуктап туруп көрсөтүп беришибиз керек экен да. Келечекте балдардын талантын өстүрүүдө ушундай иш-чаралардын салымы чоң. Ошол үчүн таланттуу балдар эртеңки келечек ээлери экенин унутпасак.